Салам алейкум. Дунган мечити Ысык-Көл областынын Каракол шаарынын Юсуф Абдурахманов көчөсүнүн 146 номер дареги. Бул мечит 4 тегизден турат. Кытайдын Кулжа деген жеринде, шаарчасында, Казакстандын Жаркент деген жеринде, шаарчасында, Кыргызстандын Каракол шаарындагы Дунган мечит. Азыркы заманда Жыгач мечит деп аталат. Дунган мечит Ибрагим Ажы атындагы мечит. Бир да мык колдонулбаган жана темир ордон колдонулбаган, бири-бирине бекитиш үчүн жыгачтар менен ашталып салынган мечит. Төртүнчүсү Кыргызстандын Ысык-Көл областынын Жети-Өгүз районунун Ырдык Дыйшын деген айылында салынган. Караколго 8 километр алыстыкта жайгашкан Ырдык Дыйшын деген айыл бар. Ошол айылда салынган. Мариновка деген аталышта 1973 жылы 1963 жылы ошол орустар Мариновка деп аталган ал айылды аташкан. Анан 1989 жылы Ырдык Дыйшын деп кайра аталган. Картада ошол Ырдык Дыйшын деп чыгат. Мариновка деп аталышты кайра өзгөртүшкөн. 1916 жылы Үркүнүч жылда ошол мечит өрттөнүп кеткен. Орустардын баскынчылыгы себебинен 1990 жылы ошол Дунгандар менен аксакалдар кеңеши биригип ошол акча чогултушуп, мал чогултушуп ошол мечитти Дунган стилинде кайра жаңы курушкан. Ошол Ырдык айылына курушкан. 1877 жылы Торга ташуусу менен 33 000 Дунган ошол Кытай жеринен ошол Кыргызстанга ошол жери которуп келишкен. Сууктун себебинен же болбосо ачкачылыктын себебинен канча деген Дунгандар ошол дүйнөдөн өткөн. Маркум журналист Равил Вахитов 2020 жылы мечиттин тарыхын архив барактарына таянып ушул сөздөрдү айткан. 2003 жылы Ысык-Көл областынын архитектурасынын архивинде табылган бул барактар. 1906 жылдан бери колдон колго өтүп Ибрагим Ажы Дунган мечитинин документтери кат барактардын ичинде ошо сакталып келген экен. 1862 жана 1883 жылдары Кытайдагы Шэньси жана Гансу аймагында Дунгандар козголоңун учурунда бийликте турушкан. Цинг династиясынын падышачылыгына каршы согушту баштап анан ошол тирекке каршы жеңишке жетпей калган экен да. 1876 жылы жеңилүүгө дуушар болуштур. Анан падыша Цинг династиясынын падышасы өкүм чыгарган экен. 1876-1877 жылдары ошол өкүм чыгарган экен. Бүт Дунгандарды кырып жок кылууну чечим чыгарыптыр. Гансу чөлкөмүндө 1877 жылы 307 000 Дунган ошо Кыргызстан менен Казакстанга ошо Торга ташуусу менен өткөн экен. Бедел ашуусу менен 1100 Дунган ашып өтүптүр. Каракол шаарында кирген. Орус падышачылыгы кыргыздардын уруксаты менен Жети-Өгүз аймагына Мариновка Ырдык Дыйшын айылында жердөөгө уруксат берген, кыргыздардын уруксаты менен. Биринчи Ырдык өрдөк, көчөмөн өрдөктүн атынан коюлган экен, Ырдык деп. Экинчи Дыйшын деген сөз Дунган дилинде түшел, рахмат, ыраазыбыз же ыраазы болуу деп айтылат. Ошол мааниде айтылган экен. Дыйшын түшел деп. Дунган меймандостук менен кыргыздар жай берип, тамак аш берип, ошол салтанаттуу түрдө ошол Дунгандарды тосуп алышкан экен.
Канзу эли Кытай тилинде дунган деген сөз. Канз элдин улуттун аты экен. Зу болсо эл деп аталат экен, улут деп аталат экен. 1905 жылы Демилге мечит салууга башталган, Демилге көтөрүлгөн. 1905 жылы ошо дунгандардын арасынан ошо диний адамдар чыгып, дунгандын баары диндар адамдар да анан барган жерине мечит салыш, анан ошол Демилгени башташканда 1906 жылы ошол ишке ашкан мечит. Архитектор Чонусин чакыртылат. 40 адам, анан архитектордун аты Чонусин менен кошо 20 уста кошо келген. Ал усталардын өтө чебер усталар болгон. 1905 жылы ошол Демилге көтөрүлүп ишке ашкандан кийин ошол дунгандардын тарабынан ошол Ибрагим Ажы баш болуп, ошол имамдардан ошол кагаз алган экен да. Кат түрүндө кагаз алып, ошо 1906 жылы ишке ашып, Чонусин архитектордун ошол бир өзгөчөлүгү, оң колу жок болгон экен да. Мындай аны тарых боюнча айтылганда чолок уста деп аталган экен да. Чолок уста Чонусиндин чиймени куруп, ошо мечиттин ошо курулуштарын баштоого курулуш каржылоо каражаттарын өлчөп ошо чиймени түзгөн экен. Мечит 100 жылга созулган экен. Ырдык айылындагы мечит экинчи болуп курулган экен. Бул мечит курулуп бүткөндөн кийин анан экинчиси ошо Ырдык айылына барып курушкан экен. Эмгек акыны орус акчасын менен төлөп берели деп сунушташканда Чонусин аган баш тарткан экен. 2 куржун толо апийим берүүсүн суранат. Кытайдын ошол чек арасына жакын калганда, ошол тарых боюнча айтылганда, ошо Кытайдын чек арасына жакын калганда ошол каракчылар Чонусинди өлтүрүп, жана кээ бир усталарын өлтүрүп, апийимди алып кеткен экен. Кээ бир калдыктар, усталардын калгандары ошол качып кетишкен экен да. Качып аман калган деп айтышат. Кээ бирөөлөр айтышат экен, ошо баары өлүп калган депчи. Мечитте демөөрчүлүк кылган Ибрагим Ажынын өзүнүн ысымы Маютон Пекин шаарындагы Чонусин устаны алдырган. Чонусиндин Жаусы деп да аташкан адамдар. Ошо негизи көпчүлүк тарыхта ошо Чонусин Жаусы деп белгилүү болуп келген экен да. Устанын Жаусы жана Жаусынын жанындагы усталардын ошо мечиттин шыгына, потологуна бир устунга аттарын жазып кеткен экен. Чаусин, анан Чан Фу жана Хуан Бей жана башка усталар. 1905 жылы Демилгени Маютон баштаган. 1905 жылы Демилге Маютон баштаган. Ал өзүнүн байлыгынан элдин жардамына каражат жумшашкан. Өзүнүн байлыгынан анан элдин каражаттары дагы кошулган экен. Имамдын уруксатынан кат алган. 1906 жылы ал кат ишке ашып, мечит салууга жер берилген. Мечит салына турган жер дөңчө жана таштак жер болгон экен. Дөңдү түздөп мечитти курууну мечиттин демилгеси 1907 жылы башталган. 1910 жылы 10 март айы аяктаган. Ошо тарыхтын көргөзмөсү боюнча 10 мартта аяктаган деген көргөзмө бар экен. 1910 жылы 10 март айында расмий мечит болуп берилген. Мечитти кагаздарында курулуштун тетиктери жана чиймелери жазылып сакталган экен. Мечит расмий түрүндө 1910 жылы 11 мартта мечит расмий берип, 11 мартта ошо кагаздар толук бүтүлүп, ошо мечит ачылган экен. Кытай тилиндеги ошол мечиттин курулган кагаздары, курулуштары жана чиймелери, канча материалдары кеткени Кытай тилинде жазылып,
барактарга сакталган экен. Курулуштун аттары, куруучулардын аттары, жылдары жана тетиктердин аттары менен жазылып сакталган экен. Кытай тилиндеги жазуулар ошол ак барактарга сыя менен жазылып сакталган экен. Мечиттин 6 дарактан курган дешет. Мыксыз курулган, курулушка мык же темир иштетилген эмес, бири-бирин бириктириш үчүн жыгач менен ашталып бекитилген. Мечит 6 дарактан салынган экен. Биринчиси деген кара жыгач, ошо кара жыгачтан жасалган экен да, кара жыгач устундарынан кара жыгач. Экинчиси жаңгак, ошо оймо чиймелерин жаңгактан. Анан деген кызыл карагай Тяньшандан алып келген дейт го. Анан алманын эмеси, анан көк терек. Боектордун Пекин шаарынан алдырып кайнатма менен жасалган. Кайнатмаларын аралаштырып жасаган экен. Мечиттин кол өнөрчүлүгүндөгү 6 дракон ошо бурчтарына коюлган. Мөмө жемиштер жана боектор менен койдун жана балыктын башка сүрөттөрү ошол оймо чиймеге чегилген. Ошо ар бир бурчунда дракондун баштары ар бир бурчуна коюлган. Кол өнөрүн бычак, жыгач, кесүүчү шаймандар менен жасалган. Эчтеке станок машинасы колдонгон эмес. Кыш кирпичтин бышымасы дейт, май кирпич болуп аталган экен да. Топурак, ак таш, кум жана семен кошулуптур. Ошол жанагы Жаркент шаарында экинчиси, ошо экинчи бөлүгү Жаркент шаарында деген мечит салынбады эле ошо. Ошо Жаркент шаарында салынган мечит ошо Тянь империясынын падышачылыгында ошол Кытайдын архитектурасын сыртка чыгарбаш деген закону бар экен да, анан ошол кытайлардын архитектурасын сыртка чыгардым деп ошол Жаркент шаарындагы салган усталарды ошол өлтүрткөн дейт да. Ошол өлтүрткөн дейт. Ошо башын кестирткен дейт да. Ошо Жаркент шаарын салган усталар. Анан кээ бир айтымда боюнча ошо могу Кыргызстандан барган усталарды дагы өлтүрткөн деп айтылат да. Ошол мечиттин ошол жасалган Кытайдын архитектурасын сыртка чыгарган депчи. Анан ошол азыр мечиттин салынышында ошо Каракол шаарындагы ичинде ошол усталардын аттары ошол стенага дубалга жазылган дейт да. Ошо жазылгандыгы айтылган. Мына ошол дубалдын тигинде жазылып турат, ошо усталардын аттары жазылган экен да, ошо дубалгачы. Дунгандардын үрп ататында ошол мечиттин түстөрүндө, крышасында коюлган түстөрдү караңыз. Кызыл түс жамандыктан сактануу, сары түс байлык, ийгилик, жашыл түс болсо бакыт, ак түс болсо жашоонун, жакшы жашоонун эмеси экен да. Мындай жакшы жашоо дегенди билдирет экен. Ошол мечиттин архитектурасында кээ бир оймо чиймелер ошол ушул күнгө чейин сакталып келген. Анан кээ бирөөлөр ошол орустун баягы орустар ошо мечиттерди жабабыз деген учурда ошол баягы оймо кампа болуп сакталган деген жери бар да, тарыхта кайра келет да, бул экинчи бөлүгүндө. Анан могу оймо чиймелердин кээ бир жерлери сынып калган, ошондой сынып калган жерлери, анан кээ бир алымчалары бар экен да, алынып калган жерлер. Анан могу кийин мечиттин сынган себебинен ошо кээ бир ошол сыныктарды бириктириш үчүн кайра кийин темир бурамалары колдонулган.